менен таң атып та кирип кеч, болуудамын балдар менен кешиктеш, андан өткөн бакыт жоктур өмүрдө. Мен мугалим пайгамбарга кесиптеш. Мен Маматалиева Эркинай Адылбековна, бир үйдүн алгач туң жылдызы, апакем тарбиялаган уул кызды, атамдын болгон дайым өз кызматы, чоңойдум, тарбияландым ушул үйдө. Максатым келечекте эң мыкты мугалим болсом, бактылуумун бул дүйнөдө. Учурда номер 38 Дыйкан Жунусов атындагы жалпы билим берүү мектебинин химия жана биология мугалими. 7 жылдык педагогикалык тажрыйбам бар жаш адисмин. 2014 жылы мектепти артыкчылык менен аяктап, Жалал-Абад мамлекеттик университетинин табигый технология факультетине окууга тапшырдым. 2018 жылы окуумду ийгиликтүү аяктап, билимимди дагы да тереңдетип, Ош мамлекеттик университетинин табигый технология жана туризм багытында магистрдык ишимди улап, химия мугалимдеринин компетенттүүлүгү деген темада иш алып барып, изилдөөмдүн жыйынтыгында бир нерсени так түшүндүм. Билим берүүнүн сапаты мугалимдин предметтик билиминен гана көз каранды эмес, анын методикалык ийкемдүүлүгүндө, заман талабына ылайык техника технология колдоно алуусунда жана инновациялык ой жүгүртүүсүндө, рефлексия жасай билүүсүндө деп билем. Ошондуктан мен сабакта жөн гана теория бербейм. Мен окуучумду изилдөөгө, салыштырууга, гипотеза түзүүгө жана жыйынтык чыгарууга үйрөтөм. Мен сабагымда STEM технологиясын колдонуп, илимди жашоо менен байланыштырам. Окуучулар эксперимент жүргүзүп, проблеманы чечип, өздөрүнү изилденүүчү катары сезишет. 5G модели аркылуу сабак кызыгуу менен башталып, изилдөө, түшүндүрүү, жыйынтык менен уланат. Кайдзен жана ажипок философиясы күн сайын кичине болсо да жакшыртууга үйрөтүү. Химия бул реакция. Бул мугалим менен окуучунун ортосундагы ишеним реакциясы. Эгер ишеним бар болсо, билим терең болот. Эгер мотивация бар болсо, натыйжа туруктуу болот. Мен өз кесибимди сүйгөн, өзүмдү дайыма өнүктүрөм, изилдейм, анализ кылам. Себеби заманбап мугалим бул маалымат булагы гана эмес, ал навигатор, ал изилдөөчү. Технология өнүккөн заманда санаам сабак окуучум дайым оюмда, ар бир баскан кадамымдан сеземин мекен жүгү мугалимдин мойнунда.